Бүгүн 25 декабрь күнү Бишкек шаарынын айдоочулары күтүлбөгөн бирок жагымдуу куттуктоого туш болуп жатышты. Шаарыбыздын Борбордук аянтында жумушун аткарып жаткан МАИ кызматкерлери айдоочуларга жакшы маанай тартуулоо негизинде аларды токтотуп, Аяз ата менен Аяз кыз белектерин беришти. Небольшой подарок. Внутри есть правила дорожного движения. С Новым годом. С Новым годом. Вот и подарок. Внутри есть правила дорожного движения. Читайте. Бул иш-чараны Патриот КЖ коомдук кыймылы уюштуруп, учурда байма-бай катталып жаткан кырсыктарга көңүл кош карабайлы деген уран менен бардык жарандарды активдүү болууга, жол эрежесин так жана туура аткарууга баарыбыз салым кошолу деген пикирлерин билдиришти. Эми азыркы учурда көптөгөн кырсыктар болуп атат. Ошол нерсеге биз жаштар мындай кайдыгер карабай, ушул маселени чечүү жолдорун издешибиз керек деп эсептейм. Бүгүнкү ошо иш-чара ошол максатта өтүп атат. Бүгүнкү мынакей биздин Аяз ата, Аяз кыз жана сотрудник, ошо гаишник сотрудниктер менен биргеликте белектер бар. Ошо белектерде мандарин, календарь жана жол коопсуздук боюнча, эрежелери боюнча брошюркаларды ар бир айдоочуга берип, ошол белектерди бергенден кийин балким ошол биздин айдоочуларда бир жаңы жакшы туура сезим пайда болобу деп эсептейм. Биздин ошол закондорду мындай жол эрежелерин бузбаш үчүн деген максатта да. Ошон үчүн ошо жаңы жылдын алдында ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Жаңы жылдан баштап жок дегенде биздин айдоочулар мындай жол эрежесин бузбай, жок дегенде ошо биз айдоочулар жалпы эле биздин эл ушул тармакта мындай өзүбүздүн салымыбызды кошсокпу деген ой максатта да. Ооба, коомдук уюмдардын жасаган мындай иш-аракеттери жакшы, бирок айдоочулар бардык жарандардагы жол эрежесине көңүл кош карабай, чогуу бирдиктүү иш алып барсак, андан дагы жакшы болмок.